Өзүбүз экпесек, өзүбүз эшенсе продукциябыз жок болгондон кийин, өзүбүз эсине чыккандан кийин сөзсүз кымбаттайт. Мисалы чайга чейин таасир этти. Мисалы мына байжы чайлар 60-тан саттык элек, уже азыр 68 келип, биз 75 сатканга туура келип атат. Бул деле өзүбүздүн продукция, ушуну деле өзүнүн ценасына кармап калсак болот эле. Доллар түшсө, продукта түшөт дегенге көп деле таянбаш керек. Себеби өзүбүздөн чыкпаган продукцияга мына арзандайт, мына кымбаттайт деп сырттан келген продукцияга эч кимдин баа беришке эч кандай акысы жок болуш керек. Мурунку баа нормально эле баа болчу, арзан эле. Мисалы үчүн майлардын 5 литрин 590-600дөн сатып калганбыз. Андан кийин азыр уже 900гө чейин чыгып кетти. Азыр кайра түштү. Азыр эми 800 сатып атабыз 5 литр майды. Анан ундары деле азыр нормалдаша эле калды. Уже 2000ден өтүп кеткен, азыр 1900. Ошол анан Казакстандын өзүнөн келген ундар азырынча кымбат. Бирок элдер көбүнчө бизди күнөөлөшөт, кымбаттаттыңар деп. Ал теги нар жактан ошондой кымбаттап келет. Мисалы үчүн сабыз деле Өзбекстандан чыгат экен, ал доллар менен чыгат экен. Анан долларга бөлгөндө эле кымбат түштү деп кымбат келип атат. Базарга барсак эле кымбат экен. Доллар көтөрүлүп кетти, анан нема болуп кетти деди, бирок доллар түшкөнү менен продукталар битташап түшкөн жок болот. Мисалы үчүн биз 5000-6000 пенсия алабыз, ал эшинчеге жетпей. Мына мен 5000 менен пул келдим эле, мына алган буюм мушу болду балам. Бишкекке толбойт. Москвада болсо балдар иштейт, баарын иши токтоп калган. Азыр жок. Же келе албай, же иш кыла албай отурушат. Ушу кыйын эле болуп калды элдерге. Мына ушул эле 3000 акча болду да. 5000 алып келсек, эчтегеге жетпейт, например. Экинчи сорт ун 2100 сом деп атат. Экинчи сорт. Например, пенсия алып элекпиз. Мына небере деген 15 неберем бар менин азыр. Ал кантип жеткизебиз? Кудай билет. Бияга короче кыйынчылык уже болуп атат.